Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков сегодня, 5 декабря, принял участие в 8-м заседании наблюдательного комитета по реализации программы Европейского Союза «Верховенство права в Кыргызской Республике. Вторая фаза». Мероприятие стало резюмирующим деятельность программы, поскольку она завершает свою миссию и продолжится только в части одного из своих компонентов, связанного с уголовным судопроизводством. В своей речи Замирбек Базарбеков поблагодарил программу «Верховенство права в Кыргызской Республике. Вторая фаза» за многолетнее плодотворное и успешное сотрудничество и отметил представленную поддержку как неоценимый вклад в развитие судебной системы Кыргызской Республики, укрепление верховенства права и закона страны, а также цифровизацию судебной системы. Кызматташтык жылдарында программа сот органдарына ар түрдүү багыттар боюнча жардам көрсөттү. Эми биз активдүү өз аракетибиздин оң натыйжаларын көрө алабыз. Алсак, программанын жардамы аркасында сот адилеттигинин жогорку мектеби менен биргеликте судьяларды жана сот тутумунун кызматкерлерин кесиптик даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга багытталган иш-чаралар ийгиликтүү аткарылды. Программанын финансылык жана эксперттик колдоосу менен кызматташуунун жүрүшүндө жарандык укуктун ар кандай актуалдуу маселелери боюнча ондогон окуу модулдары иштелип чыгып, мамлекеттик тилге которулду жана жарыяланды. Миңдеген цивилист судьялар, сот аппаратынын, сот департаментинин кызматкерлери, сот адилеттигинин жогорку мектеби, сот приставтары, ошондой эле сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү кесипкөйлүгүн жаңы деңгээлге көтөрүштү. Долбоор менен өнөктөштүктө жүздөгөн жаңы дайындалган судьялар комплекстүү окутуу программасынан өтүшүп, сот адилеттигин ишке ашырууга умтулган жаш судьяларга чоң жардам болду. Мындан тышкары, көп жылдар бою программанын колдоосунун аркасында сот системасын санариттик трансформациялоого багытталган аракеттер ишке ашырылды. Тагыраак айтканда, сот автоматташтырылган маалымат системасы, АМЦ аткаруу өндүрүшү, санариттик сот адилеттиги порталы, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин онлайн платформасы, карыздардын реестри тутуму иштелип чыгып, колдонулуп жатат. Также подчеркнул, что разработка и внедрение информационных систем, безусловно, способствует усовершенствовать порядок рассмотрения дел в судах, обеспечить доступность и открытость правосудия, повысить качество отправления правосудия. Замирбек Базарбеков поднял вопрос о необходимости доведения до логического завершения информационных систем совместно с проектами Европейского Союза, поскольку ими были вложены значительные средства в разработку и внедрение информационных систем. Мероприятие состоялось с участием судей и работников судебных органов Кыргызской Республики, посла Европейского Союза в Кыргызской Республике Мэрилин Йосефсон и ряда руководителей европейских партнерских организаций, а также представителей Генеральной прокуратуры, адвокатуры и Института омбудсмена Кыргызской Республики.